Бүгүн Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев улуу атамекендик согуштун ардагерлери Макамбай Абдикеримов, Касымбай Жолдошов менен Салахидин Токтобаевден кабар алып, өлкө башчысынын куттуктоосун жеткирди. Ардагерлерге мааракелик медалдар жана шаардык мэрия тарабынан 30 000 сомдон тапшырылды. Кубанычым койнума батпай, түйүнүп, күчүмө күч кошулуп, демиме дем кошулуп, жашарып отурам. Канча жетимиш 104'e gitsem dağı hazır 30 dağı jigиттей olup yaşar oturam. Улуу жеңишке кошкон салымы үчүн Талас шаарынын тургуну Валентина Наводкина жеңишке 75 жыл медали менен сыйланды. Ардагер согуш жылдарында жооптуу кызматта, почтада иштеген. Военные письма приходили, вот тебе, вот ты ходишь по домам, доставляешь письма до газеты. Это сейчас скажи так вот, как-то интересно, что почтальоном работал. А тогда надо было. Ушундай эле төшбелги Гүласал Гүлназарованын дагы көкүрөгүнөн орун алды. Гүласал апа ооруктун түйшүгүн 12 жашында көргөн. Биз талаада жана темпайын саап кеткенден кийин, буудайдан кийин бирден машак терчибиз. Аны өзүбүз үйгө алып келбей, кырманмакка төкчүбүз, согуштагылар окка тишет деп. Анан совхозго иштедик. Совхозго иштеп, жанагыдай өгүздөрдү айдап, чөптөрдү, өгүздөрдү башкарып мынтип соп деп. Жогорудагыдай иш-чаралар өлкөнүн бардык облустарында жүргүзүлүүдө. Өкмөттүн Баткен жана Ысык көл облустарындагы өкүлдөрү өз аймактарындагы ардагерлерден кабар алып, белектерин тапшырышты. Өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу быйыл жеңиш майрамын белгилөөгө мүмкүн эмес. Мындан улам өлкө аймагындагы ар бир ардагерге көңүл бурулуп, куттуктоо сөздөрү айтылууда. Алина Бактыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.